Кытай жарандары боюнча маалымат айтып коеюн. Урматтуу эл журт, акыркы маалдарда ошо Кытай жарандары боюнча мамлекетибизде ар түрдүү сөздөр чыгып, Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толоп алды, Кытайлар бардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң ири проекттер пайда болду. Мамлекетибизге башка мамлекеттер ишенич көрсөтүп, биздин мамлекетке дагы ири проекттерди курса болор экенин, ошондо талап тонолбой калар экенин, мамлекетти инвестиция алып келсе болор экенине башка мамлекеттер ишенди. Мына акыркы 2 жылда, айрыкча акыркы 2 жылда ошол мамлекетке ири инвестициялар келе баштады. Кыргыз Кытай темир жолу. Бу эгерде буйруп ушул проектибиз бүтүп калса, 5 жылда бүтөт деп атат. Азыркы күндө жок, биз 3 жылда бүтүрөбүз деп атышат. Эгерде ушул бүтүп кала турган болсо, Кыргызстанга жылына эң эле жок дегенде 500 миллион доллардан акча түшүп турат, транзиттин өзүнөн эле. Биз уже мурдагыдай тупиковый мамлекет эмес, биздин мамлекетибизден өтүп турган. Бул жагы Каспийге чейин, биягы тигеле Кытайдын башына чейин бара турган жолубуз болуп калат.